Бул Камчы Көлбаев криминалдар дүйнөсү, көлдүк жигит. Бул эмнеге мага жабышып атат? Булар Садыр Жапаров менен биргемиш. Ошолнун балдары анча-мынча соттун баарын чечет имиш. Уксак. Ана мен ойлондум. Бийлик Арыстан Алай жаңы Удайды сүзөт, химия жүрөт деген илгери бир билдирүү бар эле. Сокеда сүздү мени. Химия жүрдү, кетти. Булар да сүзкүдөй болуп калдыбы деп ойлонуп, анан не кылар экен эми? Пайгамбардыга байланыш бергенде аламдан. Пайгамбар дагы сакталуу болот, аны пенделер эчтеке кыла албайт. Ал калп айтпагыдай энергия кийет. Ошондой бир баягы корголгон көп кырлары болот. Кудай жерге кийип түшүп энергия катары Арыстан Алайды кийсе, анан эми ошону криминалдар сөз сүйлөйбү? Криминал бийлик деле криминал болуп алган да, законный криминал болуп алган. Камайт, коркутат, мокотот дегендей. Ана ушундай болуп калдыбы? Көрөйүнчү эми. Арыстан Алай жаңы Кудай улуу күчтөрдүн өзгөчө кароосундагы инсан делет. Ана эми эмне керек? Көрөйүнчү. Менин көңүлүм жаратат, көзүм жаратат, сөзүм жаратат. Эмне болор экен? Деп бир мындай программа кылып койдум эле. Бир-эки күнгө жетпей эле ошол аябай булут каптап, көлдө кар жаап катуу, май аягын аяк эле. Кайбирлер кайтыш болуптур. 1000 ашык дейт да. Ооруп калдыбы деп. Анан кийин жыйынтык чыгарышыптыр. Ачкачылыктан деп. Эми ушу жердеги ааламдан келген ак сотко жердеги бийлик анан криминал тийишеби? Не болор экен эми көрөйүнчү дегенде эле ушундай бир керемет иштеп кетти. Бийлик сүздү, химия жүрдү дегендей болуп атат. Криминалдар өзүнчө бийлик болуп алыптыр. Кийин өзүчө айтат. Криминалдардын күнү бүттү, пендечилик закон жок болду деп байланыш болду. Кыргыз дүйнөгө ок болду. Арыстан Алайдын эмгеги акталды, байлыгы сакталды, касиети бааланды, жаңы кыргыздар ойгонду, Арыстан Алайга ишенген мамлекеттери көбөйдү, аттуу баштуулардын иши жаңы Кудайга түштү, криминалдардын күнү бүттү, пендечилик закон жок болду, Арыстан Алайдын ою, сөзү, көзү ок болду деген байланыш.